Kur'anlarımızda Allah Teala kabul kılır, şu Saken Baykerimizin ruhuna bağışladık. Allah'ın yatkan yerlerin caylı olun, ahiretlerin abat olun, kabulların yarık kılıp, Allah'ın kabul azaplarından sakların. Bilip bilmeyen günahların geçirgin Allah'ın, Firdavus cennetlerin eşiklerini açıp cennetin makşırlarına nur verip cennetin cennetlerin Allah'ın. Artımda kalan balların, şu ufakların, yüreklerine iman, yüzlerine nur vergin Allah'ım. İşlegen işlerine ilgilik aldığı o maksatlarına yetkizip, ata-babalarımızdan kalan muraslarda yukarı bağlagan, Yeşuvak namazına bek takıba insanlardan kılın. Rabbena atina fid dünya haseneten ve ahireti haseneten ve ekina azaban bi rahmetike Mına bugün 18 iyun 2022 yıl Sakendin Akka moyun sunup ötüp ketkenine tuğra bugün bir yıl boldu. Biz bolsomuna Kırgızстандан geldik. Men bir tuğan ejesi bolom, inim, singdim bolup biz Kırgızстандан uçup geldik. Uşu жерде жылдыгын өткөрүп бейит башына барып эскерүүгө карата келгенбиз. Мына биз азыр бейит башына барып ал жактан келдик. Азыр мына бу жерде Сакенин бир туугандары, кыздары, үй бүлөсү, мына жакын достору отурат. Баарыбыз ушу мына эскерип отурабыз. Я хочу сказать, папа у меня был очень добрым, замечательным, хорошим, красивым человеком. И он настолько был добрым, он даже боялся кого-то обидеть и никогда не мог даже что-то такое сказать. Конечно, нам его будет не хватать очень сильно. Ну, такова жизнь, к сожалению. Вот, пусть земля ему будет пухом. Бүгүн Азира бизди чакырып, ушундай Сакен Байкенди эстелик коюп, Сакен Байкенин бир туугандары келип, эми ушу Сакен Байкен бир туугандары Сакен Байке барында жакшы күндөрүндө келсе кандай жакшы эле. Эми турмуш ушундай экен. Бирибиз эрте кетет экенбиз, бирибиз кеч кетет экенбиз. Сакен Байке мына бир жыл болду. Жоктугу кыйла эле билинди. Сакен досум жөнүндө аябай жакшы сөздөр эскертилди. Мына убакыттын өткөнү билинбейт экен, жыл айланып жыл келип калыптыр. Кыргызда макал бар, атам өлсө үчүн атамды көргөн өлбөсүн деп. Мына ошол досубузду көргөндөр баары эскерип атышат. Эми досубуз жөнүндө мен бир топ жакшы сөздөрдү айттым. Сөздү бүгүн Сакен Байкебизди эскерип отурабыз. Биринчиден мен бир туугандарына ушунчалык ыраазычылыгымды айтып кетким келет. Бир тууган деген бул ушундай жакшы тарбия алган сиздердин ата энеңиздерге рахмат. Биринчиден Сакен, Макен деп азыр Сакен Байкем бир тууган энеси, Макен бир тууганыбыз жакшы атасы жөнүндө бир тарыхты айтып кетти. Мен төрөлгөндө Золото Макена деген китепти окуган экен. Анан эми Сакендин энеси Макен болсун деп ушу Макен койгон экен. Анан баягы мүрзөнүн башында барган жерде урматтуу бир тууган эжелери, карындашы,
тууганыбызга туулган жердин турпагы буйрубай калды деп Кыргызстандан турпак алып келип ошо сепкен. Бул дагы бир жакшы тарбиянын, ыймандуулуктун, бул милдет, мусулманчылык милдет, бир туугандыктын милдети. Что он там писал? Он делал аналитику. Вот карап турсаң таң калчумун. Тарыхты айтып берсем, а говорю, ты откуда ты все знаешь десем, мен деген каникулда мени кой бактырып коюшчу, айылга жиберип дейчи да. А я все время книги читал дейт. Я так любил, я всю библиотеку перечитал дейт. Анан карап турсам, вот Дамир таким феноменальной памятью владеет. Вот то поколение, Мукашевда. Памяттер шумдук да. Мен көчөнкө окуган эменди не помню, я тоже не скажу, что я не читал. Я тоже много читал, но я не помню. Памяти, интеллектisi, тарыхты Грецияныкын дагы айтып берчү, Римдикин дагы айтып берчү, Восток, Кытай баарын билчү да. Вот настолько он был обширен, немеси жагычы, интеллектуал болчу чоң. Просто өзү кээде отуруп бир ыр жазган, ошо ырын таба албай койдум. 50 жашка чыкканда бир ыр жазган. Ушинтип отуруп учур өтүп кетти турбайбы? Өмүрдү кантип өткөнүн билбей калат турбайбызбы деп. Кыйналып жүрүп өтүп кетет экенбиз депчи. Бирок ойлойм, Сакен жаман турмушу жаман болгон жок. Кудайга шүгүр. Россияда орустун жеринде болсо дагы алдында жумушу жүрдү. Семьясы болду. Мына чыракта болгон кыздары турат. Эми, конечно, ушу тойду силерди тойго күтүп отурса гана арманым ошо да. Эми айтарым ошо калганын баарын кыздарына берсин, ошо ыйманын, ошо интеллектисин, ошолордун баарын. Пусть будет продолжением его жизни. Барышла тең туштар. Анан өздөрүнчө барышып тиги карындаш менен Шолковго барышып тиги неберелерин көргөн окшойт түшүп отуруп өздөрүнчө түшкөн күйөө балам жок. Эми Ч-класстар жок да. Ч-класстар уюлга жеңемдегендей булар Ч-класста. Анан ошол өздөрүнчө отуруп алышып, анан классташтар отурушуп түшүп жер жашкан эмелерин жиберишиптир. Азыр эми заман жакшы болуп калбады, соткага барып түшө калат, баарын жибере калат. Мына эми эскерүү гана калды. Эми байкам жер жаткан жер жайлуу болсун. Топурак толку болсун дейбиз. Кур'ан эмеле өчтөкө жок экен. Сиздер менен жүз көрүшүп отурганыбызга абдан ыраазымын. Бөлүп айта турган баягы тигем жалган дүйнө да. Ошол айтам. Барыңыздарга чоң рахмат. Тынччылыкта болсун, мамлекетибиз өнүксүн. Ошон үчүн бүгүнкү ушул айылга кирип отурабыз, ушул үйдө ар дайым кырсыктар болсун, тойлор болсун, жакшылыктар болсун. Азыр